Азыр өзүм весим 86-87 жүрөм, ошо 70ке тура эле. Бир айдан кийин эле сагынып калам да, урушашкым келип калат да. Ошо менеджерим да кайра бойлорду сунуштады. Отказ кылган жокпуз, ошон үчүн 6 бой өткөрдүк окшойт. Анын өзү макул болбой койду. Ачыгын айтты да, урушпайм деп. Жоробек Тишебаев менен урушкан 11-0 жеңил элек. Мен ошонусун тандадым, жеңил элек. Өзүмдү күчтүү менен сынагым келет. Исыккульский дракончик деген өзүңдүн атың дагы бар. Аны эмнеге койгонсуң? Мен 1998-жылы 9-ноябрда Багыл шаарында туулуп өскөм. Ассаламу алейкум, Атлет KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү, спорт күйөрмандары. ММА тармагы Кыргызстанда акыркы жылдары өтө жакшы өнүгүп келе жаткандыгы менимче эч кимге деле табышмак эмес. Жана Кыргызстандын желегин көтөрүп келаткан акыркы учурда өзгөчө бир 70 кг салмагында ийгилик көрсөтүп, мыктылыгын далилдеп келаткан мушкерлерибиздин бири Эдил Эсенгулов файтерибиздин жанында отурам. 2021 жылы Эдил 6 беттеш өткөрдү. Менимче Кыргызстандагы рекордтордун бири болуш керек. Эдил, иштериң кандай? Негизи эле акыркы кандай жаңылыктарың бар? Ошол рекорд тура эле болуш керек, э? Ооба, ассаламу алейкум баарыңыздарга, спорт сүйүүчүлөрү. Ооба, бир жылда 6 бой өткөрүп, ошо өзүбүз эле ошо мындай бойго жакын болуп, мындай ошон үчүн дагы бат-баттан бойго чыктык бир жылда. Негизи весогонка болбосо, мен 15 килодан көп куйм. Болбосо мындай бир айда урушканга даярмын да, бир ай сайынчы. Вес 15 килодан ашып болгон үчүн эле ошо бир аз созгонго туура келет да. Негизи 15 килограммды кууш өтө эле кыйын да. Убагында Хабиб жаңылбасам 20га жакын куучу салмактан. 15 килограммды түшүрүш канча убак мурун башталат негизи? Кыйынбы, канчалык деңгээлде? Негизи бойду уккандан кийин бир айдан кийин 20 күндө уже диета кармап баштайбыз. Суу ичип, ошо 20 күн, бир ай алып баштайбыз. 15 килограммды демек бир айдын ичинде чүрүп койсо болот, э? Ооба, бир айда мындай кыйналбай чүрөсүң да. Эме кылып, диета менен. Убагында жаңылбасам 77де дагы бир чыгып көрдүң эле. Азыр 70 килограмм салмагында мушташ жүрөсүң. Негизи өзүңдүн салмагың ушул болуш керек, менимче. Көлөмү жагынан атаандаштарга чыгуу боюнча. Негизи 77ге чыгайын деген ойлор болгон, бирок 77де карап көрсөң, физикаң жетпей калат, ошо 77ге да кичинекей болуп каласың. 77ге бир жолу чыккам, бирок кыска убакытта айтып калып 77ге чыккам да. Азыр өзүм весим 86-87 жүрөм, ошо 70ке тура эле. Бир жылда 2-3 беттеш өткөргөндөр, мен бир кыйраткан жыйынтыкты кылдым деп мактанып калышат да, Европада, ошо эле Америкада, UFC'де. 6 беттешти негизи өткөрүү алдын ала пландадың беле, же ушул биринин артынан экинчиси кете берди? Жок, негизи андай деле план болгон эмес. Мен негизи эле мындай бойго бат-баттан чыгуу да, мисалы үчүн 15 уже бир айдан кийин эле сагынып калам да, урушашкым келип калат да. Ошон үчүн эле бир жума уже вес куйсаң, бир жумадан эле кайра урушашкым келип, ошо менеджерим да кайра бойлорду сунуштады. Отказ кылган жокпуз, ошон үчүн 6 бой өткөрдүк окшойт. Бир жылдын ичинде мындай көп мушташтын бир жаракат алган жоксуңбу, чоң зыяны тийген жокпу? Баарына чексиздик. Жаңы абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Кудайга шүгүр, ошо жаракат жагынан Кудай сактасын, жаракат ала элекпиз. Жакшы. Жана акыркы беттешиңди сен ушул Найза ФС'де мушташып көрсөттүң. Өзбекстандык мушкерге каршы чыгып ийгиликтүү болдуң. Жана ошол беттеште кызыгы казактардын мушкери Найманга, Кубат Хамитовго чакырып таштагансың да. Ошол ой беттештен кийин дароо эле келдиби, же чыгаардын алдында мен утсам ушундай бир сунуш кылам дедиң беле? Жок, ошо акыркы бойго чейинки болчу да. Чейин, акыркы боюнка чейин ошол Атырауда болгондо эметкенбиз. Негизи эле ошо сүйлөшүп жүргөнбүз мурун эле. Ада ошо мерген эсти урушуп жүрчү. Поездка ошол менен поездка койсо деп кызыгып жүргөм. Анын өзү макул болбой койду.
урушпайм деп. Ачыгын айтты да, урушпайм деп. Эми жаш спортсмендер менен, жаш мушкерлер менен мушташуу башка, анан тажрыйбасы келип калган, күчкө толуп калган, убагында мындай бардыгын көрсөтүп койгон спортчуларга чыгыш бир башка да. Сен демек азыр эң күчтүү спортчулар менен мушташканга даярмын деп эсептейсиңби өзүң? Мындай канча уткан сайын өзүңө уверенность пайда болот экен. Канча утуп эметкен сайын негизи даярмын эле деп айта алам. Сборлорду кылсак, любойуна эле даярбыз. Эдил Эсенкулов чыгып келатат, анан сен ысымың биринин артынан экинчисин өткөрүп беттештерди жеңип жаткандыктан мындай кенен тарай баштады да. Инстаграмды карасаң дагы, ютубта дагы сен беттештериң көбөй баштады. Анан сага кызыгып, мындай көз арткан уюмдар, сунуштар кандай болуп атат? Азыр андай мен менеджермен, негизи менеджериме келип чөп бош керек. Мындай эле мага деле Инстаграмдан толтура эле эмелер жазат, менеджерлерчи, орус менеджерлер. 70 килограммда жакшы бой бар, тиякта, биякта деп. Аларга жооп бербейм, эме кылып ошо өзүм бир менеджериме иштейм. Азыркы учурда ошо Эйсей уюмуна 26 мартта болот ошо жака даярданып атабыз. Буюрса ошол жакты утсак 6 бойго контракт беребиз деп айтышты. Демек Эйсейге жаңы бир келишим түзүүгө аракеттер. Ошо бир бой берди. Мындай эмеден өтүүчү, сыноодон өтүүчү. Ошону буюрса өткөрүп алсак, 6 бойго контракт беребиз деди да. Негизи эле мен спортко келгенде ошо Эйсей мындай негизи UFC'ге караганда көбүрөөк жагат да, мындай эмнегедир билбейм, бирок ошол жака кирсем деген менин мечтам болчу да. Буюрса утуп алсак, ошол жакта калабыз поясына чейин до конца. Эйсейде ким менен мушташасың? Кайсы атаандашты беришти? Эйсейде мага деген биринчи 3 соперникти берди. Үчөө тең чечен болчу. Бирөөсү Коков болчу, Коков деген. Бирөө болсо Айынды Умаханов деген Жоробек Тишебаев менен урушкан, 11-0 жеңил элек. Мен ошонусун тандадым, жеңил элек. Өзүмдү күчтүү менен сынагым келет, ошо 11-0 Айынды Умаханов деген менен беттешип турам, ошону тандадым да. Буюрса ошол менен бой болот. Эйсейге чейин Александр Яковлев деген мурун UFC'де мушташкан бир мушкер менен беттешиң болуш керек болчу, бирок улам жылып калып отуруп, ала болбой калды окшойт. Түшүндүк берсең. Ал февралдын 12-синде болмок. Ал жакшы формага келе албады, негедир 4-чү жолу жылдырып салды да. Жылдырып берди, анан биз да башка уже бой өткөрүш керек болуп калды. Анан ошо Эйсейди сунушташты уже менеджерим. Ал жакта отмена кылып эле, тигил жакты тандап кеттик. Көрөрмандар деле билип калды болуш керек. Эйсейде аябай бир атаандашты так утпасаң, мындай тартып коюшу мүмкүн деген да бир божомолдор, байкоолор бар да. Ошого кандай карайсың, андан коркпойсуңбу негизи? Жок, мен андай Эйсейди тартат деп деле ойлойм. Негизи өзүм бойлорду көрөм, честный эле болот. Мындай тартуу дегенди эле көргөн эмесмин, Эйсейдин чоңундачы. Буюрса өзүбүзгө ишенебиз. Так жана эме утканга аракет кылабыз, явный утканга. Мушкерлерге суроо бергенде, же болбосо мушкерди бир тааныштырып атканда, ал ударник же ал борец, күрөшөт, партери мыкты деп айтып калабыз да, эми баарыбыз эле. Анан сен өзүңдү стилиң жагынан кайсы мушкерлерге кошосуң? Мен негизи өзүмдү билбейт экенмин, андай эле эмет көргөн эмес, бирок негизи мен эң биринчи баштаган спортум баягы самбодан баштагам. Күрөш физика жагынан көбүнчө күрөш да меники. Партерден дагы ошол Бахромжондо жакшы эле кармадың, контролдо отуруп, ошол партердеги иш-аракеттерден улам дагы жеңдиң болуш керек упайлар менен. Самбодон баштагам деп калдың. Маалымат берсек, сени беттештериң күтүп аткан көрөрмандарга, спортто канча жашыңда баштагансың, Ысык Көлский дракончик деген өзүңдүн атың дагы бар. Аны эмнеге койгонсуң, эми Ысык Көлдөн экендигиңди билдирип турат. Анан ушул спортту каяктан баштадың эле кенен айт. Бул спортту негизи 2017 балык шаарында мен студент болуп жүргөндө кызыгуулар бар болчу, ошол жакта барып жүрүп, тренировка кылып калбай чыгып жүрүп, круговой бойлордо, любительскийлерде чыгып, утулуп, чыгып жүрүп, Бишкекке бул жака келип, Альфа профи залынан чыгып,
ошол убактан результатты көрсөтүп баштап атабыз. Баштаганыбызга 4 жыл, мындай так айтсак 3 жыл болду да. Дагы мындай чисто профессиональный кылып баштаганда 3 жыл болду да. Так 3 жыл болду элек. Ага чейин общий 5 жыл болду, бирок мындай бир кылып кылбай, жакшы результат болбой. Общий ошо 5 жылдай болуп калды. Канчанчы жылкы болосуң, канча бир тууган болосуң, үй бүлөң жөнүндө айтып берсең. Мен 1998-жылы 9-ноябрда Багылчы шаарында туулуп өскөм. Өзүм өскөн жерим ошо Тоң 4 айылынан өскөм. Чоңойгом. 3 бир тууганмын. Ортончусуум, 3 эркек. Бардык эле спортчуларга берилип келген суроо, спортко сени ким алып келди эле, ким түрткү болду эле, кызыгууңду ким арттырды эле? Негизи кызыгуум өзүмөн да, көчөдөн көп мындай урушуп, мындай неметип калчумун да. Негизи мындай бирөө мени удар кылып койсо же бир нерсе кылып мындай кемситип койсо, мындай тура алчу эмесмин да, жиним келип мындай эмесин жазасын бергим келип эле жүрчү. Анан ошондон улам мындай кызыгуулар пайда болуп, көп досторум берди десем болот, мотивация кылып мындай кызыгуу ошо досторум берди да. Көп эле мушкерлер көчөдө көп мушташ жүрүп анан кийин ММАге кызыгып калгам деп айтышат да. Хабиб деле менин рекордум азыркы UFC'деги караганда, ММАдеги караганда көчөдөгү рекордун үйдө жакшы деп айтып калбады беле. Анан көчөдө мушташ жүргөн адамдар эми менимче эмоционалдуу болот да. Мындай тез мындай жини келип, жини да мурдун ичинде болуп, анан ошол нерсе эмоцияны сен беттеште кантип кармайсың, анткени терс таасирин да берип коюшу мүмкүн да. Вообще мындай жинденмеш керек, эме кылсаң мындай көп памятиңди унутасың, көп мындай приемдорду унутасың. Негизи эле ошондой да, ал жинденбей мындай өзүңдү эме кылып мындай контролдо уруш керек да. Жинденбей койсоң да болбойт, бирок мындай экөөнү бирдей алыш керек да. Жинденбей койсоң, мисалы үчүн астында жатып калсаң, Бошоп каласың. тура албай каласың, жинденбей койсоң. Удар урсаң мындай жинденип туруп, бирок ошо экөөнү мындай алып кетиш керек да, чого. Аябай жинденбей эме менен концентрация. Ошондой. Анан азыр сени ошол Альфа профи залында кимдер машыктырат, кимдер даярдайт? Негизи беттештерге гейм планда коюлат эмеспи? Аларды ким коюп берет? Бул залга келгени агайларды алмашып атат. 2-3 агай азыркы учурда Эрлан Улукбеков деген жакшы боец байке бар. Ошол кылдырып жатат, күрөш жактарын жакшы коюп берип атат. Негизи эч ким деле түзбөйт. Өзүм түзөм, бирок мына Алимардан байкем бул жакка алып келген ошол байкем болду, ошол көбүнчө айтат да, ошо мындай стойкада эмеде деп мындай көп ошо Алимардан байкем мындай эме кылып берет да. Түзүп берет да, мындай уруш мындай кыл деп. Чет жактарга чыкканда секундант катары жаныңа негизи кимдерди алып барып атасың? Чет жакка чыгып секундант болуп атканда негизи жаңда жүргөн, мисалы үчүн агайың барыш керек да. Азыр бизде мындай туруктуу агай жок болот. Кандай десем, вес кууша турган адам барыш керек да, биле турган, түшүнө турган. Азыркы учурда ошо досторубуз, инилерибиз менен эле барып келип атабыз. Кээде жалгыз барып калат, секундант жок. Анан ACA уюмунда мушташайын, анан утсам, андан ары 6 беттешке контракт дагы бериши мүмкүн деп калдым. ACA бул акыркы чекит эмес да. ACA-ден кийин да күчтүү уюмдар бар. Мисалы, Азияда эле One FC дагы бар. Балким Brave CF дагы аны менен атаандашылабы. Негизи UFC-ге чейин дагы бар болуш керек. ACA-ден кийинки сен бара турган организациялар. Мисалы үчүн эме да, PFL, Bellator дегендер бар. Ошол жакка кирип, ошол жактын до конца поясына жетип, анан UFC-ге кирсең болот. Анан мисалы үчүн ACA-ден до конца утуп, анан кайра Bellatorга кирип, анан ар кайсы жакка кирүүнүн деле кажети жок. Мисалы үчүн бир организацияны тандап, оерин ошону до конца эмесине чейин, поясына чейин жетип туруп, арга UFC-ге кирсең болот деген болот негизичи ошондой. Мен ошону тандадым, ошо ACA буюрса, Кудайым буюрса, утуп, контракт алып, дагы жакшы сборлорду өтүп, ошо UFC-ге чейин барабыз иншалла. Демек, азыркы казактардын Найза FC менен келишимдер жок, казак уюмдарында болду мушташпайсың, э? Негизи буга чейин мен бүт бойлорум мындай замена болуп калды да. Аз убакытта айтылып калат, 1 айда. Негизи ага чейин даярданып жүрөбүз, бирок ошо аз калганда айтылып калат дагы, вес куу эле сразу чыкмай да.
мындай эч бир организацияга мындай контракт түзүп урушуп көргөн эмеспиз да. Ошо биринчи азыр эсейге түзөбүз да эми иншалла. Түшүнүктүү. Анан биз UFC жөнүндө кеп кылып калдык. Биздин кыргыз мушкерлеринин пикирлери, өздөрүнүн ойлору баарыбызга эле кызык да. Жеңил салмакта сен кимдерди мындай үлгү тутасың? Азыр эң мыктылар кимдер деп эсептейсиң жеңил салмакта? Мындай карап көрсөң көп эле. Мындай мушташкан жагынан болсо ошо Хабиб мындай мага көбүнчө мындай стойкада мындай мушташкан мындай көп деле анча деле жакпайт да мындай. Bir gün болот, bir gün түшүп калышың мүмкүн да. Стойкада жүргөндө бир-эки стойкада уруп эле күрөшмөй ошо жакшы да. Ден соолукту сактаганга да жардам. Ден соолукту да ошо көп мындай стойкада деле жага бербейт да. Элдерге жагышы мүмкүн мындай стойкада мушташып, бирок мындай өзүңө да алып көрсөң ошо күрөш мындай эме да, алып түшүп алып, мындай удар да жебейсиң, аз жейсиң да. Алдыда ошол UFC'де жеңил салмакта титулдук беттешке Гейджи менен Оливейра мушташат. Сенин прогнозуң кандай? Кыргыз жеңил салмагындагы биздин мушкердин. Мен аз бул айтып коеюн, анан кийин бул эметкенден эметесиз го. Негизи күрөшкөн адам жеңет да. Күрөшкөн адам эме болсо, менин оюмча ошо Оливейра жеңет го дейм. Ошо бир стойкада алып эметип, күрөшүп ошо муунтуп коебу дейм да. Андан сырткары Ислам Махачев дагы бар, ага эмнегедир беттештерди бербей атышат титулдук. Махачевдин шанстары кандай деп ойлойсуң? Махачевдин шанстары эме го дейм, 100% ал экөө чыгып калчу болсо Ислам Махачев утат го дейм. Ал күрөш бар, тигинки грэплинги бар, бирок тигин күрөшү барбай башкача да. Түшүнүктүү. Алдыга дагы кандай пландарды коюп атасың? Жана көрөрмандарга эмнени көрсөтөм деп турасың? Ошол эсейдеги алдыга пландалган беттешиң кайсыл датага белгиленди? Мындай любой эле бойду серьезный калбаган, бирок бул өтө эле серьезный болчу, мындай тандоодон өтүүчү эме да. Негизи сборго кетиш керек болчу. Сборго мындай каражат жагынан кичине эме болуп калды азыр. Бул жактан кичине көкпеттик кылып, бул жактан мындай аргай залга барып даярданып атабыз. Буюрса кандай даярданып аткан болсок, муну да мындай астында калбайбыз иншалла. Буюрса өзүбүздү көрсөтөбүз. Бул бойду өтүп алсак, анан кийинкилерин сбор кылып, жакшы бойлорду өткөнгө аракет кылабыз. Акыркы суроолордон берейин, муздап калба. Исыкульский дракончик деп ким койду эле, эмнеге койду эле? Жана ошо айтып атпайбы, Эйсей деп астында мындай дракон деп турат го, мындай рекламачы. Просто ошонун астына чыгып, ошол жака чыккым келчү, анын жөнүндө дракон деп мындай жүрчүмүн да. Анан ошол Ыс-көлдөн да жалгызсың деп элдин баары айтып калышкан, ошо жалгыз чыгып атасың. Өзүмдү жалгыз деп деле эсептебейм, негизи байыстар бар, ошо жалгыз чыгып атасың, жакшы чыгып келатасың деп айтып калышты. Анан ошо Исыкульский дракончик деп өзүм эле эч ким койгон эмес, өзүм эле ошо ошонун астына ошо чыгам деп буюрса ошол кыялдарыбызда ордун алган да. Бүгүн маек берүүгө макул болгон үчүн чоң рахмат. Дагы да алдыда маектерди кылып турабыз. Балким ошол беттештен кийин ошол беттешиңе биз ийгилик каалайбыз. Рахмат, Идил. Ошо сиздерге да чоң рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин Исыкульский дракончик 70 килограммдагы эң мыкты мушкерлерибиздин бири Эдил Эсенгулов менен маек кылдык. Каналга жазылыңыздар, алдыда дагы кызыктуу бир интервьюларды кылганга аракет кылабыз.